Адам баласынын иши жүрүшпөй, ушундай бир кыжалатчылык болуп, жүрөгүндө өйкү толку болуп, бирдемге башталып калган учурда дейт, ошол адам көбүрөөк истигфар айтсын дейт. Көбүрөөк истигфар айтышыбыз керек экен. Колуңда акчаң бар, машинаң бар, үйүң бар, бирок жүрөк тынчтанбай жатат. Жүрөккө бирдемге жетишпей жатат. Кыйналып жатасыз. Ошол учурда эмне кылыш керек десе, ошол учурда көбүрөөк истигфар айтышыбыз керек экен. Астагфируллахал азим, астагфируллахал азим деп. Мунун мааниси эй улуу Аллах менин күнөөмдү кечирип көр. Эй улуг Аллах менин күнөөмдү кечирип көр. Кыргызча айтам десеңиз, ушундай мааниде айтсаңыз болот. Аллахым менин күнөөмдү кечирип көр. Же болбосо арабча айткан учурда ошо маанисин акылыңыз менен сезип туруп айтыңыз, ошондо таасир болот. Астагфируллахал азим, астагфируллахал азим деп шашпай жүрөк менен айтыңыз. Аллахым менин күнөөмдү кечир. Аллах менин күнөөмдү кечир деп көп ушул истигфарды айтыңыз. Экинчи нерсе, ушул көбүрөөк салават айтсын дейт. Жүрөк тынчтанбай, жүрөк өйкү толку болуп, ары бери болуп, ордунда боло албай жаткан учурда туугандар, ушул эки нерсени көбүрөөк кылышыбыз керек экен. Бирөө истигфар, экинчиси салаватты көбүрөөк айтышыбыз керек. Жанагы эле намазда айткан салаватыңызды айтсаңыз болот. Аллахумма солли ала али Мухаммад, кама соллайта ала Ибрахима ва ала али Ибрахима иннака хамидун маджид. Аллахумма барик ала Мухаммад ва ала али Мухаммад, кама баракта ала Ибрахима ва ала али Ибрахима иннака хамидун маджид. Деп ушул жаттаган салаватыңызды айтсаңыздан болот. Ошол салаватты дагы көп айтсак, жанагы жүрөктүн тынчтануусуна себеп болот дейт. Жүрөк ордуна болбой калган учурда ушул эки нерсени көбүрөөк айталы туугандар. Адам баласы жанагында күнөө жасап, Кудайдын жолунан чыгып бараткан учурда жүрөк өйдө ылдый болуп калат экен. Башында ушундай болот. Кээде адам баласы ушунчалык күнөө жасап бара бергенден кийин жүрөк дагы уже андай көрсөтпөй калат. Башында ушундай бир күнөөнү аткарып койсок, Кудай сактасын, бир өзүнүн акысына кирип койсок, ушул ички дүйнө түртөт экен адамды. Туура эмес кылдың деп, кечинде жатып алып кыйналат экенбиз. Кудай сактасын, ошол күнөөнү улам жасай бергенден кийин шайтан ушунчалыкка чейин барат дейт. Жанагы кылып аткан амалыңды кооз көрсөтүп коет экен. Күнөө экендигин унуттуруп коет экен. Ал учурда адам уже истигфар да кылбай калат, салават да айтпай калат. Кайра ошол жасап аткан күнөөсү менен сыймыктанып мактанып калат экен адам баласы. Шайтан ушунчалыкка чейин алып барат экен да. Текеберлик кылып адамдарга бой көтөргөн учурунда кайра ошону кооз сезип, өзүңдү кыйын сезип калат турган учур болуп калса, анда уже шайтан сени толгону курчап алган болот. Алла Таала периштелер сени таштап койгон болот.